болбосо Бишкектеги Гавайи деби. Ошол нерселердин баарын эске алышыбыз керек. Жашоодо биз эмнени каалайбыз? Бул жашоодо азыркы жалган жашоодо биз эмнелерди каалайбыз? Ошол нерселерди баарын тактап алышыбыз керек. Максат коюудагы эң биринчи принцип ушул. Жакшы угулбай жатат дейт. Буюрса, интернеттин көйгөйлөрү чечилип атат азыр. Жакшы угулуп баштайт иншаллах. Эми адамдар эмнеге максат коюшпайт? Адамдар бизде баарыбыз үйрөнүп калганбыз. Ооба, ютубка чыгарабыз. Жашоодо баарыбыз эле үйрөнүп калганбыз. Бул жашоодо зона комфортта жашап үйрөнүп калганбыз. Эч нерсе жашообуз бир калыпта роботко окшоп кетип, ошентип үйрөнүп калганбыз да. Эч нерсени кошкубуз келбейт, өзүбүздүн жаныбызды кыйнагыбыз келбейт да. Ушинтип биз жүрө берсек, кийин келечекте кандай деңгээлде болобуз, ал жөнүндө терең ойлонушубуз керек. Кийинки слайдка өткөрүп коесузбу, Гүлмира эже? Бүгүн биз 4 негизги принципти, 4 негизги нерсени талкуулайбыз. Биринчиси, максат коюу деген өзү эмне? Андан кийин максат коюуга кантип жетебиз? Максатты кантип коюу керек? Кеттик. Биринчи, максат деген бул өзү эмне? Максат деген биз кыялданган жашоого жетүүдөгү биринчи тепкич деп айтсак болот. Максат дегенде дагы биз эмне деп айтсак болот? Идеалдуу келечек, өзүбүз каалаган. Мисалы, баарыбыз эле келечекте достор, видеону өчүрүп коеюн, себеби интернет көйгөйлөрү болуп, сөзүн жакшы угулбай атат. Алло. Все келди. Максат коюу деген бул өзү эмне? Максат коюу бул келечекке, идеалдуу келечекке болгон биринчи жолубуз. Андан кийин максат коюу деген дагы эмне? Бул ошол биздин goal деп коет го, келечектеги биздин кыялдар, ошолорду орундатканга жардам берет максатчы. Анан жашообузду бир калыпка салат да, роботко окшоп жүрө бербейбиз. Максат, бул максат дегендин ичине план кирет, анан дагы башка бир нерселер кирип кетет да. Бирок негизи максат койгондо биз эмне кылабыз? Келечектеги ар бир жашообуздун бөлүктөрүнү биз түзүп алабыз. Биринчи эмнени түзөбүз? Биз ошол окуубуз, эгер окуп аткан болсок, өзүбүздүн окуубузду түзөбүз. Андан сырткары өзүбүздүн келечектеги кесибибизди билип алабыз, ошол кесипке жакшы аракет кылабыз. Бул экинчи нерсе. Үчүнчүсү, убакытты туура пайдаланабыз. Төртүнчүсү, жашообузга бир маңыз кирет. Бешинчиси, эгер руханий жактан, диний жактан өнүгөм десеңер, анда дагы да өзүңөр руханий жактан өнүгүп турууга мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары эмне? Түбөлүктүү дүйнөгө дагы буюрса, силерге чоң пайдасы тиет. Максат коюу менен силер ушул нерселердин баарына жол ачасыңар. Максат койгондо силердин ушул баарын иштерге силерге жол ачылат. Кийинки слайдка өткөрсөңүз, эмне үчүн адамдар максат коюшат деген суроо. Мисалы, бул жашоодо баардык нерсенин өзүнүн максаты бар. Мисалы, тетрад ала турган болсок, тетраддагы максат эмне? Тетрадка биз жазабыз. Ошол максатта бул жасалган. Же болбосо, чыракты ала турган болсок, бул чырак эмне? Бизге жарык берүү үчүн. Бунун максаты ошол, бизге жарык бериш керек. Же болбосо, могул жердеги үлүлдү ала турган болсок, бул үлүлдүн максаты бир жерге барыш керек. Ошол максатка жетүү үчүн бул улам аракет кылат да, токтобойт. Аракет кыла берет. Бирок эмне? Стабилдүү түрдө аракет кылат да. Менин бир досум айткан болчу, эмне дейт? Ийгилик менен сүйүүнүн окшош жагы бар. Эмне дейт? Экөөсүндө дагы туруктуу болуу өтө маанилүү дейт. Эгерде туруктуу болсоң, стабилдүү аракет кылсаң, сүйүүдө дагы, ийгиликте дагы чоң бир жетишкенге жетесиң. Мисалы, сүйүүдө дагы туруктуу болсоңор, сүйгөнүңөр менен до конца кетесиңер, өлгөнгө чейин бактылуу жашайсыңар да, бул жашоодочу. Ийгилик деле ошондой. Туруктуу, стабилдүү аракет кыла берсиңер, пландарды кое берсиңер, аткара берсиңер, буюрса жыйынтыгында чоң бир ийгиликке жетесиңер. Ошол үлүл да ошондой. Аздан аз аракет кылат дагы аягында чоң ийгиликке жетет. Чоң ийгиликке дегенде өзүнүн көздөгөн максатына жетет да. Үлүл дагы мисалы бизге окшоп 5-10 жыл алдыга бир максат коет да. 5-10 жыл дегенде узак бир жерге барам деп максат коет. Ошол жерге баруу үчүн бул өтө секин аракет кылышы мүмкүн, акырын. Бирок эмне кылат? Дайым аракет кылат да. Ошондуктан үлүл максатына жетет. Эми биз Джеки Чанды билебиз, баарыбыз. Белгилүү киноактер, баарыбызга белгилүү болгон.
Жеки Чан деле өзүңөр билесиңер, өтө көп аракет кылган өзүнүн максатына жетүү үчүн. Жаш кезинен актер болом деп кыялданган жана ошол максатка жетүү үчүн баарын аткарган. Айтайын дегеним, өзүңөр билесиңер, Жеки Чан кинолорунда жанагы урушкан жерлерин же болбосо башка бир эпизоддорун чыныгы аткарат да, мына фотошоп же башка жактан жасашпайт ал нерсеничи. Канча деген сөйлөктөр сынган, баарыңар деле Инстаграмдан жана фактке жар жак бер жактардан көрүп эле жүрөсүңөр. Кийинки болсо, баарыңар тааныйсыңар, белгилүү Microsoft'тун негиздөөчүсү, бул киши деле эмне болгон, өзүнүн максатына жетүү үчүн өтө көп аракеттерди жасаган. Негизи эле аракет керек, максатка жетүү үчүн аракет болсо баары болот. Буларды мен жөн эле силерге мисал катары айттым. Ошол адамдардычы максат коюунун биринчи баскычтарын түшүндүрүп берүү максатында. Могул аты эсиме чыгып аткан болчу, Билл Гейтс, Кийинки сайтка өткөрсөңүз, Гүлмира эже. Эми максатты кантип туура коебуз? Мен бул сайтка чейин жөн эле силерге ар жак бер жактан сүйлөп, мындай эле максат тууралуу бир аз эле сүйлөштүм да. Эми конкреттүү түрдө силерге сунуштарды боло турган нерселерди айтам да. Боло турган дегенде иш жүзөгө ашыра ала турган нерсеңерди. Эгер азыр мен айткан 2 слайдтагы нерсени силер жүзөгө ашырсаңар, силердин жашооңор башка бир нукка өзгөрөт. Башка бир жашоого кирип баштайсыңар. Мисалы мындай нерсе бар да. Көп жерлерде көрүп калам, Инстаграмда деле, Ютубта деле караганда эмне дейт? Эртең менен туруу үчүн сага будильник эмес, максат керек дейт да. Эгер бир максатың болсо, сөзсүз эртең менен турасың. Ошондойбу? Ошондой туурабы? Ал эми максатты баштоо үчүн эмне керек? Ошол максатты баштоо үчүн баары айтышат да, мен понедельниктен баштайм, мен эртең менен туруп баштайм депчи. Жок, ал нерсе керек эмес. Максатка жетүү үчүн, аракет кылуу үчүн бизде каалоо керек, эрк керек. Эгер каалоо, эрк болсо, каалоо канчалык күчтүү болсо, максатың өтө татаал болсо, өтө чоң бир пик болсо деле ошого жетесиң да. Сенде каалоо болуп атат да, ошол нерсени кааласаң, адам бир нерсени кааласа, ошол нерсени сөзсүз кылат да. Мисалы, подсознание может все деген китеп бар. Барыңар окусаңар керек, Биздин подсознание, биздин мээбиз баардык нерсеге кудурети жетет. Болгону ошол нерсени биз каалап аракет кылышыбыз керек. Эми максатты туура коюу керек деген суроого ал жерде өзүңөргө достор, азыр мен силерге конкреттүү пункттарды айтам, эмне кылышыңар керек экенин айтам, сураныч көңүл бургула. Бул нерсе өтө маанилүү. Буга чейинки сөздөрүм жөн гана сунуш, жөн гана факттар, жөн гана өзүм оюм болчу. Ал эми азыр болсо силер үчүн атайын интернеттен издеп, ар жак бер жактан караган нерселерди айтам, ошого көңүл бургула. Биринчи, максатты туура коюу үчүн силер эң алгач жашоодон эмне алгыңар келет, ошону билип алышыңар керек. Силер бул жашоодо ким болгуңар келет? Келечекте кандай адеалыкка ээ болгуңар келет? Келечекте кандай диний, руханий жактан өткүңөр келет? Же болбосо азыр силер мектеп окуучусу болсоңор, кайсы вузга, кайсы жогорку окуучуга өткүңөр келет? Ошол нерсенин баарын тактана билишиңер керек. Андан тышкары, силер спорт менен машыкканда жөн гана өзүңөр денеңерди сак болушу үчүн машыгасыңарбы, же болбосо ошол спорттун түрүнөн жогорку бир деңгээлге жетиңер келеби? Ошол нерсенин баарын тактап, ар бир кичинекей пункттарга чейин маани берип кылышыңар керек, ошол нерсени жазышыңар керек. Биринчи эмне кыласыңар? Тетрадты же болбосо кош паракты аласыңар дагы, же болбосо телефондон заметка ачып туруп жазасыңар. Бул жашоодогу менин максатым эмне? Мен бул жашоодон эмне алгым келет? Кайсы университетте окугум келет? Кайсы кесиптин мыкты адиси болгум келет? Кайсыл чөйрөдө карьера кургум келет? Кайсыл өлкөдө эс алгым келет? Кайсыл спорттун түрү менен машыккым келет? Эгер машыга турган болсом, ошол спорттун түрүнөн мастер спорт алуу үчүн машыгамбы, же болгону өзүмдүн денемди чыңдоо үчүн машыгамбы? Ошол нерсенин баарын жашооңордогу ар бир бөлүккө көңүл буруп, ошол максаттарыңарды жазып чыккыла тетрадкачы. Канча болсо деле боло берет, айырмасы жок, бир тетрад толтуруп салсаңар деле боло берет. Главный баарын унутпай, так маани берип жазгыла. Себеби силердин азыр кылып аткан ошол максаттарды жазып аткан нерсеңер кийин келечекте өтө чоң пайдасын тийгизет. Эми кийинки максаттардын баарын мен айткандай кылып жазып чыкканыңардан кийин бир тетрад болобу, же болбосо бир лист болдубу, же болбосо бир барак болдубу, ошонун баарын жазып чыккандан кийин ошол максаттарды карагыла дагы алдыдагы 5 жылга, же болбосо 10 жылга, 10 жыл дебейли, 5 жылга дейли, алдыдагы 5 жылга план койгула.
5 жылдан кийин өзүңөрдү кандай элестетесиңер? 5 жылдан кийин кайсыл жерде окуйсуңар? 5 жылдан кийин эгер окууну бүткөндөр болсо, кайсыл жерде иштейсиңер? Кимге үйлөнөсүңөр? Эми кимге үйлөнөсүңөр ал анча деле маанилүү эмес го. Просто кимге үйлөнүшүңөр дагы ошол 5 жыл ичинде эмне кылышыңар дагы маанилүү да. Себеби сен кандай десем, кыздарга деле, балдарга деле тиешелүү. Эгерде силер жакшы руханий жактан калыптанган, илим билим жагынан калыптанган, сабаттуу, ошондой бир жогорку деңгээлдеги адам болсоңор, силерге жогорку деңгээлдеги адам туш келет. Бир жакшыга бир жаман дегенди ал эч неме эмес, кандай десем, өзүңөргө принцип кылып албагыла. Мен жаман, мага жакшы түшөт деген сыяктуу азыр көп ошентип өзүн алаксытат го. Ал болгону өзүңөрдү алдаганыңар да. Андай нерсе жок. Эми алдыдагы 5 жылга планды койгула дагы, 5 жылдан кийин өзүңөрдү кандай элестетесиңер? Ошону жазып чыккыла. 5 жылдан кийин мен ушул фирмада, ушул жерде иштейм деп. Немени билесиңерби? Азыр так эстей албай атам. Анжелика беле же болбосо кыз сайкал беле эстей албай атам. Кыз сайкал менен Анжелика мен тактап силерге айтып коем го. Негизи бул нерсе ким экени маанилүү эмес. Ошол бир окуясын айтып берип атат да. Мен дейт, былтыры көлгө барганымда деп айтып атат да мага. Муну 2019-жылы кышында айтып берген бир байке. Эмне дейт? 2000 ошол 1 жыл мурун эмне дейт? Мен бир байке менен байкенин машинасына көлгө бардык дейт да. Бир тааныштын машинасындачы, коллегалар болуп. Анан мен ошондой машина алууну кыялдандым дагы, блокнотумду ачып туруп ошол жерге жазып койдум дейт. Кийинки жылы ушул айда, ушул күнү мен ушундай машинаны алам деп буюрса деп жазып коюптур да. Жөн эле жазып коюптур, эми мындай ойлоп койгон да, кыялданып. Анан жазгандан кийин не болду дейт? Ошентип кетти дагы, кийинки жылы ошол күнү кайдан жайдан болуп кетти дагы, мен ушул машинаны сатып атам, албайсыңбы деп мага сунуш кылып, арзан акчага ошол машинаны алып калдым мен дейт да. Бул деген эмне? Бул деген эгер максат койсоңор, койгондон кийин ошол максатты жазып коюу дагы маанилүү. Себеби подсознание ошол нерсе тебет да. Сен бул нерсени мурун жазып койгонсуң. Сен бул нерсеге жетишиң керек. Бул нерсе сенде жазылып турат. Сен эртең менен турушуң керек, себеби сен эртең менен сабак окушуң керек. Сенин 10 жылдан кийин хирург болом деген планың бар. Деген сыяктуу нерсе мээге сигнал келип турат да. Силерге билинбеши мүмкүн, бирок бул нерсе далилденген да, так, факт мененчи. Илимде. Эми, мен айткандай 5-10 жылга план койгула, 5 жылга план койгула, 5 жылдан кийин өзүңөрдү кандай элестетесиңер? Кайсыл компанияда иштейсиңер? Кандай окуу жайды бүткөн болосуңар? Кандай адам болосуңар? Андан кийин планды жакшылап так койгондон кийин жанагындай кылып эмне кыласыңар? Жанагы жазган планыңар бар го. Ошол жерден эң маанилүү болгондорун калтырасыңар дагы, калгандарын өчүрүп салгыла, керек эместерин. Эң маанилүүсүн алып койгула. Эң маанилүүсүн дегенде өзүңөргө керектүү. Ата-энеңердин каалоосу, досуңардын каалоосун эмес, өзүңөргө керектүү болгон нерселерди алып койгула дагы, калгандардын баарын өчүрүп салгыла. Өзүңөргө керектүүсү калсын, калгандары өчүлсүн. Бул жерде бир жазуучу жазып атат, эмне дейт? Жакшы аялдар жакшы эркектер үчүн, жакшы эркектер жакшы аялдар үчүн деген Куранда хадис же болбосо аят бар деп айтып кетти. Чоң рахмат. Эми ошентип баарын жазып чыккандан кийин мен айткандай кылып тактагыла. Өзүңөргө керектүү, жеке өзүңөрдүн максатыңарды калтыргыла. Эң маанилүү болгон максаттарды калтыргыла, калгандарын өчүрүп салгыла. Калгандарын дегенде ата-энеңердин каалоосун, досуңардын каалоосун ушундай кылбайсың деген сыяктуу сөздөрдү жоготкула дагы, эң маанилүү болгон максатыңарды алып калгыла. Эми ошо эң маанилүү болгон максаттарды карагыла дагы, ошолордун ичинен дагы маанилүүрөөктөрүн алып калгыла, конкреттүүрөөктөрүн. Анан ошол максатты алып калгандан кийин, мисалы эмне деп айттыңар? Врач болом дегендер азыр мисалы 9-10 класстыңар дейли. Мен 5 жылдан кийин университетти бүтүп, сонун 1-чи даражадагы врач болом деп ниет кылдыңар да, хирург болом депчи. Эми ошого жараша максаттарды коюшуңар керек. Ошого жараша дегенде 1 жылдык, 6 айлык, 1 күндүк пландарды коюшуңар керек, ошого жараша кылыпчы. Мисалы 5 жылга план койдуңарбы? 5 жылдан кийин ушундай болом деп, бул жөн гана план. Эми 1 жылдык план койгула. 1 жыл ичинде мен эмнеге жетишим керек? Анан ошонун ичинде 6 айга план койгула. 6 айда мен эмне кылышым керек? Мисалы 1 жыл дегенде силер 11-чи классыңар дейли, бүтүшүңөргө 1 жыл калды. Ошол 1 жылдык планды түзүп койгула. Анан 1 жылдык план түзгөндөн кийин ошонун ичинде 6 айлык, же болбосо 1 айлык план түзгүлө. 6 айлык дегенде мисалы 6 айдан кийин мен ОРТ балымды ушунча көтөрүшүм керек. Биология, химия, кошумча предмет ушунча көтөрүлүш керек. Бул болгону бир мисалдар да, ошол сыяктуу кылып силер да өзүңөр планыңарга жараша кылып бөлүп алгыла. Чоң план, андан кийин кичинекей план, анан план ичиндеги план. Типа сабсет деп коет го, кичинекей планды, пландын ичиндеги пландар. Ошентип бөлүп алгыла. Анан баарын бөлгөндөн кийин 1 күндүк план дагы түзүлгүлө сөзсүз. Бул өтө маанилүү.
6 айлык, 1 жылдык маанилүү эмес, 1 күндүк планыңар маанилүү. 1 күндүк, 1 жылдык, анан 5 жылдык 3кө бөлүп койсоңор деле боло берет. Өзүңөрдү кыйнабайчы. Бирок 1 күндүктү сөзсүз кылгыла. Анан көбү ушул жерде адашышат да. 1 күндүк план коюшат дагы. Эртең менен 8-де турушум керек, 8-ден 8:30 чейин чай ичишим керек. Так, чай ичкенден кийин көчөгө чыгып, үйдөгү иштерди бүтүрүшүм керек дагы. Так, 10-дон 11ге чейин китеп окуйм. Андай нерсенин кереги жок. Силер 1 ичинде эмнени кылышыңар керек, ошону жазгыла жетет. 1 күндө биология сабагынан 2 теманы бүтүрөм. Эртең менен эрте турам. 7-де турам дебегиле, эртең менен эрте турам дегиле. Себеби 7-де турам дейсиңер дагы, 7-де тура албай калсаңар, мээге автоматически сигнал кетет да, сен 7-де тура албадың депчи. Анан өзүңөрдүн ошол баштаган күнүңөр мындайча айтканда башкача өтөт да, күндөгүдөй өтпөйт. Ошондуктан сааттар менен иштебегиле достор, анчалык пунктуальный болуунун кереги жок. Баары бир проблема чыгат да. Кыла албай каласыңар ошо айткан нерсеңердичи. Бул биринчи нерсе болду. Эми күнүмдүк план койгондо эмне кылгыла? 2-3 нерсени жазгыла. Мисалы, силердин 5 жылдык максатыңарга керек болгон, анан ошону бөлдүңөр да силерчи 1 жылдык, 6 айлык кылып, жана 1 күндүк кылып. Ошол 1 күндүк планыңарды жазгыла. Анан 1 күндүк план ошол бойдон калып кетпесин, аны өзгөртүп тургула. 1 күндүк план айтып атпаймынбы, бул өзгөрөт шартка жараша. Мисалы 1 күндүк план коюп, силер 1 ай жүрдүңөр, 1 айдан кийин силер уже биологияны нормально билип калдыңар, ошол башка нерсеге план коюшуңар керек болот да. Же болбосо 6 айдан кийин биологиядагы темалар баары бүттү. Ошондо силер эмне кылышыңар керек? Башка химияга басым жасашыңар керек, же болбосо дагы башка нерсе да. 1 күндүк план өзгөрүп турат. Ал эми 1 жылдык, 5 жылдык планды бул максатты дегеним. Бул максатты силер уже коюп тактап жазып койгонсуңар. Ошол нерсеге буюрса жетесиңер. Анан сураныч достор, максаттарды жазганда шашпагыла, ар тараптуу ойлонгула. Шашкандын эч кереги жок. Максат коюп жатканда, башында баштаганда шашпагыла. Анан айтышат го, начало всегда самое сложное дейт го. Туура, баштаган дайыма кыйын болот, бирок баштап алгандан кийин ар жагы уже сонун кете берет. Анан достор, сураныч, максат коюп алгандан кийин мындай немелер бар го, проблемалар. Мисалы, сабак окуп атып бир жерге түшүнбөй калып таштап коесуңар. Же болбосо 2 ай үйрөнгөндөн кийин 3-чү айда уже мисалы программирование үйрөнүп калган болсоңор, питонго түшүнбөй калышыңар мүмкүн. Ошондой нерселерде силердин могул билимиңер же болбосо башка бир эркиңер жетпей калышы мүмкүн. Ошондой мезгил келгенде силер ошол эркти, ошол билимди күчөткүлө, же тарбиялагыла, же өстүргүлө. Таштап койбогула эч качан максатыңарды. Максатты таштап койгон адам ийгиликке жетүүсү кыйын. Аракет таштап койгон адам ийгиликке жетүүсү кыйын. Дайыма аракетте, дайыма изденүүдө, дайыма максаттын аркасынан жүрүш керек достор. Бул жерде мен азыр көп сүйлөп койдум, негизги нерсени айтайын. Эмне кылышыңар керек? Максатты туура коюуда биринчи максаттарды жазып аласыңар, сонун кылып. Жашоодо ар тарапка маани берип. Өзүңөрдүн дени сак жашоо үчүн керек болгон нерселерди жазасыңар. Андан кийин билим жаатында, мисалы, кандай билимдерди алышың керек, каякта окушуң керек. Андан сырткары кийин каяктарды эс алгың келет, эмне кылгың келет. Андан тышкары ата-энеңди ажыга жибергиң келет. Ошого окшогон нерсенин баарын пунктуально кылып тык жазып чыккыла. Жашооңордагы нерселердин баарынчы. Анан жазгандан кийин эмне кыласыңар дедим? Маанилүүлөрүн калтырып, калгандарын жок кылгыла. Анан ошол калган маанилүү нерселериңерге жараша кылып 5 жылдык план түзгүлө. Анан 5 жылдык план түзгөндөн кийин анын ичинен 1 жылдык, анын ичинен 1 айлык, анын ичинен 1 күндүк кылып план түзгүлө. Эми 1 күндүк план түзгөндөн кийин ошол 1 күндүк планды дайыма өзгөртүп тургула. Бирок кечинде жатардан 5 минутта кеч жатсаңар өлүп калбайсыңар, эч нерсе болбойсуңар. Жатардан 5 минутта эрте өзүңөргө өзүңөр отчет бергиле. Мен так, бүгүн китеп окушум керек эле, 10 бет окудум, тишка, кийин. Бүгүн мен биология 1 сабак карадым, тишка. Андан кийин ата-энеме жакшы сүйлөдүм, тишка. Аны коюп жазып бүткөндөн кийин эртеңки күнгө план койгула. Эртең так, менде дейсиң дагы убактыңа жараша кылып план түзөсүң да. Мисалы, кээ бир күндөрү талаага чыгып каласыңар, тоого чыгып каласыңар, убактыңа такыл болбойт да. Ошол күнү силер эмне кыласыңар? Азыраак план коесуңар да эртеси күнгөчү. Айтып атпаймынбы, шартка жараша өзгөрөт күнүмдүк план. Бирок 6 айлык, 1 жылдык, 5 жылдык план өзгөрбөшү керек. План эмес, максат. Максатты кантип туура коюу боюнча түшүнүңөр, максаттарды ушинтип биз туура коюп алабыз. Кийинки өткөрө бериң. Анан достор, кылып атканда эмне кыласыңар дедим, маани бергиле, ар бир жашооңордагы пунктка маани бергиле, сураныч. Ар бир бөлүккө маани бергиле жашооңордагы. Силерден суранып кетем. Эми максаттарды койдуңар.
Баарын жазып чыктыңар. 5 жылдык, 1 жылдык, 1 айлык, 1 күндүк кылып койдуңар пландарыңардычы. Эми максатка кантип жетебиз? Негизи эле максат койгондон кийин өзү кандай максатты коюш керек? Максат өзү кандай критерийлерге жооп бериш керек? Кандай критерийге жооп берген максаттар жүзөгө ашуусу дагы да оңой болот? Негизи максаттар кандай түрдө болот? Образецтер мындай немелер барбы деген суроо силерде азыр туулуп жаткан. Туурабы? Туулуп жатат. Эми максатка кантип жетебиз? Англича тилинде же болбосо Америка дедим го. Smart деген бизде бир эреже бар. Эреже эмес, эми сунуш бар да. Көп ушуну колдонушат максатка жетүү үчүн. Силердин максатыңар ушул 5 критерийге жооп берсе, анда буюрса, бул максатка жетүү оңой болот. Бул максаттагы жолдор дагы тездик менен өтөт. Биринчи, максатыңар кандай болуш керек? Специфик, конкреттүү максат болуш керек. Конкреттүү максат болушу керек. Конкреттүү дегенде силердин максатыңар мисалы так даана болуш керек да. Мен врач болом деген максат бул максат эмес. Мен хирург болом. Мен биринчи даражадагы хирург болом. Мына ошол максат. Түшүнүңөрбү? Мен врач болом да. Ошол менен компанияны башкарсамбы? Так, мен бүт үй бүлө куруп 5-6 бала болбосун. Бул максат эмес, достор. Булар вообще максатка кирбейт. Максат деген конкреттүү бир нерсе болуш керек. Максат дегенде конкреттүү бир бийиктикти, конкреттүү бир чоң нерсени коюшуңар керек болот. Конкрет болуш керек бардык нерсе. Эми кийинки measurable. Башкача айтканда өлчөнүлүүчү. Силер максат койгондон кийин ошол максат өлчөнүлүшү керек. Баа беришиңер керек максатыңарга. Мисалы мектепте эгер максат койгон болсоңор, кичинекей максаттар эле болот да, туурабы? Мисалы бул чейрек жакшы окуйм, бул чейрек отличник болом дегенчи. Бул чейрек отличник болом деген максатты өлчөй турган бир нерсе бар да, баалар бар, баа. Баа менен ошол силер отличник болууга жакындап атасыңарбы, узактап атасыңарбы, ошол нерсе өлчөнөт. Ошол сыяктуу силердин дагы максатыңар өлчөнүлүшү керек кандайдыр бир деңгээлде. Англис тилин үйрөнөм дедиңерби? A1, A2, B1, B2 деген деңгээлдер бар. Ошол сыяктуу болуп, силердин максатыңар дагы өлчөнүлүшү керек. Качан максат өлчөнүлүш болгондо, ошондо бул максат туура болот жана критерийге жооп берет. Андан кийин кийинки максат эмне болуп атат? Жеткиликтүү болуш керек, достор. Максат жеткиликтүү болуш керек. Мен 1 жылдан кийин Кыргызстандагы биринчи даражадагы хирург болом деген максат бул жеткиликтүү эмес. Бул невозможно. Түшүнүңөрбү? Бул невозможно. Жеткиликтүү болуш керек максат. Айтайын дегеним, өзүңөрдүн шык жөндөмүңөргө, өзүңөрдүн талантыңарга, өзүңөрдүн колуңардан келе турган нерсени максат койгула да. Мен бул сөз менен колуңардан келбейт деген жокмун. Просто 1 жыл ичинде Кыргызстанда биринчи даражадагы хирург болуу бул невозможно да. Же болбосо 1 жылда 2 миллиард доллар табам деген максат бул невозможно. 1 жылда бир компаниянын башчысы болуп калам деген бул невозможно. Ошого жеткиликтүү бир максат койгула. Максатыңар жеткиликтүү болсун. Андан кийин реалдуу болуш керек. Максат деген реалдуу болуш керек, реалистик. Реалдуу дегенде, мисалы 5 жылдан кийин ошол силер айткан максат чындап эле актуалдуу, чындап эле реалдуу болобу же болбойбу? Ошол нерсеге дагы жооп бериш керек. Түшүнүңөрбү? Мисалы 5 жылдан кийин силер котормочу болом дедиңер, бирок 5 жылда эмне болду? Техника өнүгүп кетти, ушунчалык өнүгүп кетти, даже котормочу деген кесип жоголуп кетти да. Аны телефондон же бир аппараттан эле которуп кое турган болуп калды. Жашоо өзгөрүп кетти, заман өзгөрүп кетти. Ошондо сенин койгон максатың реалдуу болбой калат. Ошондуктан максат реалдуулукка дагы жооп бериш керек. Андан кийин time bound. Башкача айтканда, убакыттан чектелүүчү болуш керек. Убакыттан чектелүүчү деген жана мен айттым го, 5 жылдык, 1 жылдык, 1 айлык, 1 күндүк кылып максат койгула депчи. Ошол сыяктуу эле силердин максатыңар убакыт менен чектелиш керек. 5 жылдан кийин ушундай болом, 1 жылдан кийин ушундай болом, 6 айдан кийин ушундай болом деген сыяктуу. Эгерде силердин максатыңар ушул 5 критерийге жооп берсе, анда силердин максатыңар жеткиликтүү болот. Кийинкиге Гүлмира эже. Анан максатыңардын актуалдуулугу дагы өтө маанилүү, достор. Реалистик, актуалдуу, реалистичный болуш керек максат. Эми достор, силерге бир мисал келтирейин. Мисалы, силер бир максат койдуңар, жогорку жогорку квалификациялуу бир хирург болом дедиңер. Же болбосо Кыргызстанда номер 1 хирург болом деп бир максат койдуңар.
Эми бул максатты силер 9 класста койдуңар дейли. Анан бул 7 жылдык, 8 жылдык максат, Эми бул максатка жетүү үчүн силер 3 жылдык максат коесуңар, 7 жылдык койдуңар, хирург болом деп. Анын ичинде 3 жылдык максат коесуңар. 3 жылдан кийин силер 1 классты бүтүп, жогорку окуу жайга тапшырышыңар керек. Медакадемияга мындайча айтканда бюджеттик негизде окуйм деп максат койдуңар. Бул 3 жылдык максатыңар. Анын ичинде 1 жылдык максатыңар бар. Мен 9 класста химия биология сабагын мыкты деңгээлде окуп үйрөнөм. Же болбосо 11 класста 9 класста бардык сабактарды сонун окуйм деген 1 жылда максат койдуңар. Анын ичинде бир чейректик максат койдуңар дейли, 2 айлык. Ошол 2 айлык максатта силер эмне дедиңер? Мен бул чейрек бардык сабактарды 5 окуйм дагы өзгөчө химия биологияга көңүл бурам дедиңер. Анын ичинде 1 күндүк максат кетип атат, Бир күнү силер эмне кылам дедиңер? Эртең боло турган сабактарды бүгүн алдын ала даярданып, эртең боло турган темаларга, сабактарга кирип, ошол сабакты мыкты деңгээлде түшүнөм деп максат коесуңар силерчи. Ошонун сыңарында эле квалификациялуу хирург болуу үчүн ушинтип так бөлөсүңөр да. Башка максаттарды деле ушундай кыласыңар. Анан күндө мисалы силер карап аттыңар, химиядан тема карап атасыңар, биологиядан тема карап атасыңар. Анан бир күн келип такалып калдыңар. Темага түшүнбөй калдыңар. Вообще каша болуп атат. Ошондо эмне кыласыңар? Мисалы силер китептен окуйсуңар да темалардычы. Китептен түшүнбөй калган темаңды өзүңдүн билимиң жетпей атабы, өзүңдүн кабыл алуу системаң жетпей атабы, значит сен башка жактан карашың керек да. YouTube'дан карап көргүлө, интернеттен карап көргүлө, өзүңөрдө болуп жаткан кемчиликти оңдогула. Токтоп калсаңар таштап койбогула. Өзүңөрдө болгон кемчиликти оңдоп үйрөнгүлө. Токтоп калып таштап койсоңор ошол жерде калды. Силердин мотивацияңар деле өлөт. Ошол максат калып кеткенден кийин башка максат койгоңор деле келбей калат да. Баары болбойт экен да, арзек агай алдап коюптур да деген сыяктуу сөздөр болот да. Ошондуктан максат кемчиликтүү эмес, биз кемчиликтүүбүз. Биз өзүбүздөгү кемчиликти, өзүбүздөгү жетишпестикти оңдошубуз керек. Ошондо максатка жетебиз. Любой максатка жетсе болот достор. Баарыбыздын колубуздан келет. ОРТ дагы максат коесуңарбы, алтын алам деп, же башка максат коесуңарбы, баарыбыздын 2 көзүбүз, 2 кулагыбыз, 2 мурдубуз бар. Эч ким өзгөчө эмес. Ошондуктан максат койгондон кийин аракет кыла берсеңер, мен жооп берем. Баарыңардын колуңардан келет. Эми мен бул жерде айтайын дегеним, болгону бул бир мисал да, квалификациялуу хирург деген нерсечи. Мындан башка деле немелер көп, мисалдарчы. Мисалга айта турган болсок, силер футболист болом дедиңер. Азыр 5 классыңар, 11 класста бүтүп футболист болом дедиңер. Бирок мен айтайын дегеним достор, 5 класстагы адам эч качан планын коюп монтип жазбайт да. Бул 8 балагатка жеткен адам анан монтип жазганга немес жетет да, акылы. Там кругозор деген сыяктуу нерсечи. Ошо айтып атам. Эми максат койгонбу? Мен максат койсом эле ийгиликтүү болуп кетемби? Ушундай суроо дагы силерде жаралып атса керек, Кийинки слайдка өткөрсөңүз, Гүлнур эже. Мен силерге 3-4 мисал коюп койдум. Негизи өзүңөр деле билесиңер да, баары эле максат коюшат туурабы. Максат койбогон адам ийгиликке жетүүсү кыйын. Мисалы Чубак Жалилов, биздин ажекебиз, жай жанаттан болсун. Баарыңар билесиңер, 2 тонна китеп окуган, туурабы? Эми 2 тонна китеп окуган, 2 тонна китебини алып келген, үйүндө 2 тонна китепканасы бар деген сыяктуу өтө көп сөздөрдү угуп жүрөсүңөр да. Анан чындап эле Чубак ажекенин сүйлөгөн сөздөрү дагы өтө укуктуу, өтө жогорку деңгээлде таап, баарын таамай жүрөккө тийгизип сүйлөйт. Эми ушул деңгээлге Чубак ажы кантип жетти деген суроо. Чубак ажы бизге окшоп монтип 1 күндүк, 1 айлык план койгон жок. Бирок Чубак ажы эмне кылды? Стабилдүү түрдө аракет кылды өзүнүн максатына. Китептерди окуду, күндө китеп окуду, Алиаскарга барып окуду, бул жакта окуду, ал жакта окуду, тынымсыз аракетте болду да. Асмандан түшүп калган жок да. Чубак ажыга ушунча илим, ушунча акыл, ушунча адеп ахлак Чубак ажыга асмандан түшүп калган жок. Ал аракет кылды, окуду, баарын кылды. Эми азыр Нуржигит агайыбызды баарыңар тааныйсыңар, Иман Нур партиясынын лидери. Нуржигит Кадырбековду азыр мен көргөндө Чубак ажы элесиме келет да. Заманбап Чубак ажы деп өзүнчө эме алып койгон, Нуржигит агайдычы. Нуржигит агай дагы мисалы китептер жазган, эсинен кайткан Роза же болбосо Ант сыяктуу китептерди жазган. Нуржигит агайыбыз деле бул нерселерге жетүү үчүн, мисалы өзүңөр билесиңер, Японияда окуган, Германияда окуган, Америкада окуган да туурабы. Ошол жактарда окуган, бул жакта деле жакшы окуган. Ошентип туура бизге окшоп
бизге окшоп. Монтип, мисалы 1 күндүк, 5 айлык деп план коюп неме кылган эмес, бирок Нуржи Кадырбеков дагы токтобой жанагы үлүлгө окшоп аракет кылган да. Ошол үлүү сыяктуу максатына карай токтобой так кадамма кадам жүргөн да, токтоп калган эмес. Кийинки Мухаммед Алини баарыңар билесиңер. Мухаммед Али жөнүндө көп нерселерди угасыңар, билесиңер, баарыңар көргөнсүңөр. Мухаммед Али деле эмне биздин айтып аткан азыркы максат кой темасына чоң бир мисал да. Курманжанат эле ошондой. Негизи мен силер тааныган, силер билген адамдардан мисал коеюн деп ушуларды коюп отурам да. Эми силерге кеңеш катары бир канча сөз айтайын. Азыр мен айтып аткан нерселердин баарын уккандар укту, укпагандар калды. Бул нерсе буюрса биздин YouTube каналыбызга жүктөлөт. Анан максат койгондо достор, биринчи максатты кантип коебуз деген нерсеге баарыңарга айттым, максатты кантип коебуз? Максатты биринчи жазып алабыз, жашоодо биз эмнени көрөбүз. Кийин кайсыл жерде эс алгыбыз келет, кайсыл жерде окуубуз келет, кимдер менен карьера кургубуз келет, кайсыл кесиптин ээси болбогубуз келет, кимге үйлөнгүбүз келет, спортту машкыбыз келгенде кандай деңгээлде, ошол спорттун мыкты чебери болуу, мастер спорта болуу үчүнбү, же болбосо жөн гана дени сак жашоо үчүнбү? Ошол нерселердин баарын тартып алгыла. Өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөн чыккан каалоо менен ошол жүрөгүңөрдөн чыккан сөздөрдү, жүрөгүңөрдөн чыккан ниеттерди, жүрөгүңөрдөн чыккан максаттарды тетрадка сонун кылып түшүргүлө, баарыны, бирөөсүнө калтырбагыла. Достор, баарына маани бергиле. Азыр ойноп эле жазып койбогула, монтипчи, ойноп жазып койгон нерсе кийин мындай айтышат го, оңой жол эч качан ийгиликке алып барбайт. Ошондуктан силер азыр кыйналып деген эми кыйналуу эмес, просто ой жүгүртүп, кичине карап, ошентип жазып койсоңор, буюрса баары сонун болот. Андан кийин максатыңарды коюп атканда, могу мен айткан 5 критерийге дагы маани бергиле. Максатыңар конкреттүү болсун, Мисалы, максат конкреттүү болуш керек да. Мен хирург болом, телефондагы номер 1 хирург болом деген бул конкреттүү. Мен доктор болом деген бул конкреттүү эмес. Бул жалпы болуп калат. Жалпы максат койгон адам ийгиликти жетиш кыйын, достор. Себеби эмне кылыш керек экенин билбейт да. Мисалы, доктор болом десе, сабак көп да, химия, биология, хирург болом десе, конкреттүү бир сабактар бар. Анан кийинки өлчөнүүчү болсун максатыңар, суранычы өлчөлсүн, бир нерсе менен баалансын. Кетип атканда, мисалы, бир күндөн кийин кече кылган нерсеңерди силер баалай билгиле да. Кече мен мисалы биологиядан 30, 50 же болбосо 70 тема болушу мүмкүн да. Ошол 70 теманы баарыны карап чыкканыңардан кийин силер баалай аласыңар да. Мен биологиядан 70 тема бүтүрдүм. Демек, мен максатыма карай сонун бир тепкич жылыпмын алдына. Мен бир кадам алдына жылыпмын деген сыяктуу өзгөрө мотивация аласыңар да. Анан максат койгондо, силер эртең менен туруп төшөгүңөрдү жыйгандан башталат. Силердин максатыңар. Төшөктү жыйганда адамдын мээсине автоматтык түрдө сигнал келет. Вау, мен төшөгүмдү жыйдым, мен бүгүн бир нерсе кылдым, мен бүгүн бир нерсени аткардым деген сыяктуу нерсе мээңерге келет дагы, күнүңөр көңүлдүү өтөт. Ошондуктан эртең менен турушуңар менен сразу өзгөрүп төшөгүңөрдү иретке келтирүүнү сунуштайм. Бул биринчи нерсе. Анан күнүмдүк максатыңарды күндө жазгыла. 10 күнгө максат жазып койбогула, ушуну кылам деп. Себеби шарттар кандай болот? Эртең силер мисалы тойго барып калышы мүмкүн, же тоого чыгышыңар мүмкүн, балкырап, мисалы айылдагылар, же башка нерсе болушу мүмкүн. Ошондуктан максатыңарды күнүмдүк максатты, күнүмдүк планды сураныч кечинде жатканда эртеси күнгө койгула. 10 күндүк кылып койбогула. 1 айлык, 6 айлык аны койсоңор болот. Ал чоң максаттар болот. Чоң эмес, чоңураак максаттар. Анан кийинки жетиштүү болсун максатыңар, достор, ошол максатка силер жете ала турган болгула да. Мисалы 1 жылдан кийин, жана айттым го, 1 жылдан кийин месяцтин айлыгын алам деген бул impossible да, болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан өзүңөр жете ала турган максат койгула. 5 жылдан кийин компаниянын башчысы болом деген бул эми жете аласыңар да, себеби 5 жыл ичинде канча нерсе болот, ошого тепкич эмес жетишиңер мүмкүн да. Бирок компания дегенде деле конкреттүү бир компанияны койгула. Мисалы, кант заводунун башчысы болом дедиңерби, ошол кант боюнча изилдеп баштасыңар силерчи, мисалы, конфеттердин немеси кандай болуш керек, составы, кимге кандай канттар жагат, канттардын азыр брендтери кандай болуп атат, кант жасоо үчүн эмнелер керек, канча акча кетет, баарын эсептеп 5 жылда силер сонун адис болосуңар да. Ошол сыяктуу мен айтып атпаймынбы, конкреттүү койгула максатты депчи. Фирманын башчысы болом десеңер дагы, кант фирмасыбы, башка фирма, ошого маани бергиле. Андан кийин актуалдуу болсун. Жана айттым, котормочу болом деп алдыңар, бирок 5 жылдан кийин котормочу кесиби жоголуп кетти. Бүт жакта телефондор же башка аппараттар болуп кетти, котормочу кесиби жок. Силер ушунча эме кылганыңар бошуна кетмесин, бошуна кетмесин, бош эле кетип калбасын да аракетиңер. Анан убакыттын чектелүүсү. Бул жанагы 5 жылдык, 6
айлык деп атпайбыз, ошол нерсе убакыттын чектелүүсү да. Убакыт менен чектелип атат. 5 жылдан кийин ушундай болушуңар керек силер. Бул нерсе достор, негизинен максат коюу боюнча ушул нерселер. Бул семинар бүткөндөн кийин сураныч отургула дагы жазгыла. Мен айткан нерсени кылгыла. Мен могу бүтөөрү менен сразу чыгарып коебуз ютубка. Могуну дагы, кечегини дагы буюрса. Отургула дагы баарын жазып, баарына кандай десем, мен айткан нерселерди детально карап чыгып, ошонун баарын жазгыла, буюрса жашооңар жакшы нукка өзгөрөт. Чындап айтып атам, мен тамашалаган жокмун. Себеби бул практикада колдонулган нерсе. Ошого сураныч. Көп көргүлө. Жардам керек болсо сурагыла, Энжин командасы силерге дайыма жардам берүүгө даяр. Эми суроо жоопко өтсөк деле болот. Эмнеже? Баке, мен баштап бербейм да суроону. Мүмкүн болсо. Баштай бериңиз. Бири-бириден ушинтип сурай бересиз. Баке, мисалы, сиз 1 жылга же болбосо 5 жылга пландарды койгула деп атасыз да. Мисалы, мен планды койдум дейли 5 жылда мен Гонконгдо ушул университетте мисалы журналистика факультетинде 4-курста окуп аткан болом деп туруп план койдум дейли. А мен биринчи эле жылда мен кулап калдым да, университетке өтпөйчү. Кайра аракет кыла беришим керекпи? Мен кулап калгандан корксом. Эгерде. Дегенде эмнеден кулап калуудан? Курстан өтпөй калууданбы экинчи курска? Мисалы, жок, дегенде мен университетке өтпөй калуудан корком. Мисалы, университетке өтпөй калып, өзүм мага кана хаял кырыклыгы болот да. Рахмат, Сабырбек дейби, Сабырбек Маликов. Сурооңузга чоң рахмат. Эми достор, мындай да, айтып атпаймынбы? Максат эч качан кемчиликтүү болбойт. Биз кемчиликтүү болобуз да. Ошого максатыңарды, өзүңөрдө болгон кемчиликти оңдогула. Мисалы, өтпөй калуудан коркосузбу, анда өтө тургандай деңгээлде даярданыңыз да экзамеңгечи, ОРТга. ОРТ болсо ОРТ, башка болсо башка. Ошол нерсени сизге сунуш берем. Анан дайыма риск кылгыла достор, риск кылуудан коркпогула. Себеби кылбай туруп өкүнгөндөн кылып туруп өкүнгөн жакшыраак да. Кылып туруп өтпөй калдым, жок деп туруп кийинки жыл тапшырасыңар. Сразу эле кылбай койсоңор анда бестолк да. Ошого кылбай өкүнгөндөн кылып өкүнгөн жакшыраак. Рахмат. Мен бексен болобу беке? Суроо берген жигит болосуңуз журналистикеде. Достор, бул жакка суроо калтыргыла. Окей, угуп атабыз. Ооба, болот. Мен 1 жылдан кийин, буюрса 2021-жылы 10-классты бүттүм. Достор, интернет көйгөй болуп атат, ошого сурооңуз чаттан суроо калтырсаңыздар. Анан жооп берсем мен сразу. Макул. Кыска жооп берейин, убактыбыз аз. Арсенбек, мен окуп турайынбы? Угатан сүйлөй бериңиз. 1 жылдан кийин 10-классты бүтөсүз. Андан кийин фармацевтке тапшыргым келет да. Бирок анын шапкасы кымбат болгондуктан мен ага тапшыра албай да калышым мүмкүн, каражаттын жетишсиздигиненчи. Мен ошондо максатымды өзгөртүшүм керекпи, бул болбойт деп. Же мен ошого да аракет кыла беришим керекпи? Эгер чындап өзүңүздүн ошол нерсеге калууңуз чоң болсо, анда акча проблемасы болбошу керек деп ойлойм. Себеби 40 миң, максимум 40 миң да бизде контрактчы. Эгер калооңуз чындап күчтүү болсо, ошол контрактты өзүңүз эле таап койсоңуз болот да. Же болбосо айтып атпайсызбы, фармацевтикага неме жок экен депчи, бюджет жок экен деп. Ошол каражатты табуунун жолун издеп, калоо күчтүү болсо, ошол каражатты өзүңүз эле таап койсоңуз болот. Же болбосо башка бирөөдөн, мисалы, спонсор табышыңыз мүмкүн, эгер ушунчалык жогору деңгээлде окусаңызчы. Же болбосо олимпиада, башка нерселерге катышып, ошол акчаны сиз чогултуп коесуз да жөн элечи, 40 миң акчаны. Оңой эле. Максатты алмаштырбаңыз эч качан. Бирок фармацевт болууга чындап эле сизде жөндөм талант, андан тышкары каалоо барбы, ошону да ойлонуңуз да. Максат чындап эле сиздики реалдуу, анан сонун болуп атабы, ошол жагын карап көрүңүз. Фармацевтика мисалы кийин жоголуп кетиши мүмкүн эмеспи, актуалдуу эле кесиппи, ошону да караңыз. Анан план коюш десеңиз, буюрса болот, чындап.
максат алмаштырууның кереги жок. Чоң рахмат сизге. Assalomu alaykum Arzbek agay. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Agay, endi суроо бар. Айттыңыз, сиз план койгондо, краткосрочный план койгондо, планыңарды кечинде коюп жаткыла деп, башка бир изилдөөчүлөр, башка бир ийгиликтүү адамдардын сабактарын алганда, алар максатыңарды эртең менен коюуга дейт. Себеби кечинде койгондо силер ал нерсени бүгүн бүтүрө албай калган ишиңерди эртеңкиге дагы коюп, түнү бою мындай мээңердин эс алуусу анча жакшы болбойт дейт да. Ошондо биз максатты эртең менен коюшубуз керекпи же кечинде коюшубуз керекпи? Кайсынысы туура болот? Назик, сурооңа чоң рахмат. Мен айтайын деген нерсем, достор, 10 күнгө бир план койбогула, планыңарды күнүнө койтугула деген максатта айттым бул нерсеничи. Назик бизге сонун маалымат берди. Эмне экен? Эртең менен койсок жакшыраак экен мээге. Кече кылган ишти аткара албай калдык деген сигнал келбейт экен. Арзыбек бир нерсе айтып коеюн да. Анан Арзыбектин бизге түндөсү жасаганга айткан нерсеси, Умар радиаллаху анхунун жасаганы бир күндүн жыйынтыгын түндөсү ойлогула деди. Мисалы, бүгүн эмне кылдым, кандай күн болду, жыйынтыгын түндөсү ойлоп, эртеңки күнгө организм өзү дагы и психически, и физиологически даярданат, и физически амин. Ошондуктан максат эртең менен коюп, ал эми түндөсү болсом өзүңөргө отчет бергенди үйрөнгүлө. Арзыбек агайдын айтайын дегени ошол болчу. Рахмат. Чоң рахмат Гүлмира эже. Чындап эле ошол жана айтып атпадымбы? Кечинде отметка кылгыла депчи. Отметка кылганда мээңе сигнал берет да. Бүгүн ушул ийгиликти жараттың, сен сонун адамсың, жакшы эс ал деген сыяктуучу. Күнүңөр жакшы жат деп смайли жөнөткөнгө караганда ошол сигнал мээңерге таасирдүүрөөк болот да. Саламатсызбы, суроо берсеңиз? Ооба, болот, саламатчылык. Сиз айтып кеттиңиз го, бир күндүк планга сааты менен койбогула депчи. Ошого эле мындай эле ошол күнгө эле план жазып койгула деп айттыңыз го. Мен убакытты туура убакытты минутасына жараша коюш керек деп окугам да, себеби деген ал жактан канча мындай кандай десем, канча убакыт артканы канчасы деп окугумда, ошондо сиз оюңуз боюнча